Балыкчы шаарында Курман айт майрамынын маанисин жана руханий маңызын жогорулатуу максатында кайрымдуулук иши орун алды. Мусулмандардын улуу майрамында шаардык бийлик, келечек жаштар ынтымагы, Ак ниет нуру кайрымдуулук фонду, коомдук ишмер Аскар Күрүчбеков, балыкчы эт комбинаты жана Катар фонду сыяктуу демирчүлөр биргелешип, бодо малдарды курмандыкка чалуу аркылуу муктаждарга жардам көрсөтүштү. Жергиликтүү өз алдынча башкаруу мэрия ар дайым кайрымдуулук фонддор менен, коомдук бирикмелер менен, биздин аксакалдарыбыз менен, ардагерлерибиз менен, биздин имамдарыбыз менен тыгыз байланышта иш алып келебиз. Ар бир иштердин баарын колдоп келебиз. Ушул иштердин баардыгын Кудайым кабыл кылсын. Баарыбыздын ырыскыбыз берекелүү болсун. Кудайым бул дүйнө акырет бактылуу кылсын баардыгыбызды. Демөөрчү болуп аткан Катар фондуна, келечек жаштар ынтымагына жана Ак ниет фондуна, Аскар Күрүчбековго бүгүнкү кайрымдуулук кылып, курбанчылык чалып аткан баарыбыздын ушу курбанчылык кылган баары кабыл болсун. Иш-чара шаардын жетекчилери жана аксакалдар тарабынан малга бата кылуу менен башталып, ыйык майрамдын руханий салтын улантуу менен коштолду. Ушул кылган ибадаттарыңар кабыл болуп, ыйманыңар бекем болуп, бала бакырыңардан аарымыламачып акыр кыяматка чейин үзүлбөсүнө Алла Таала насип этип, Алланын убадасы болгон нур таарчысын башыңарга саябан кылсын. Жараткан Алланын жакшылыктарына ээ болуп, суук сөздөн, жаман көздөн, текеберликтен, ысырапкорчулуктан сактап, Алланын сүймөнчүлүгү болуп, ушуңарга Алла Таала насип этсин. Рызкыңар кең болсун, өмүрүңөр узун болсун, ыйманыңар бекем болсун. Амин. Курмандыкка чалынган малдардын эти муктаж үй бүлөлөргө таратылып, аларга майрамдык маанай тартууланды. Уюштуруучулар жыл сайын бул салттуу иш-чараны өткөрүп, кайрымдуулукту кеңейтүүнү пландап жатышат. Күрүчбеков Аскар инебиз менен ушу биздин Америкадагы мекендештерибизден түзүлгөн келечек жаштар ынтымагы, биримдиги, биргеликте ушу демилгени көтөрүп, мындан ары Курман айт майрамыбыз жыл сайын мындан да көп эл менен, көп мал союу менен биргеликте өткөрүп туралы деген бул биринчи демилге. Ошо баарыңыздарга Курман айтта баардык жакшылыктарды каалайбыз. Элибизде, жерибизде тынччылык болсун. Курман айт бул чоң майрам. Силер баарыңарга чоң рахмат. 7 кишиден бир букага кошулдук. Ошол кошулган биздин тууган дос байкелерибизге, эжелерибизге ыраазычылык билдиребиз. Курмандыңарды Алла Таалам кабыл кылсын. Шаардык бийликтин жана демөөрчүлөрдүн колдоосу менен уюштурулган иш-чара жаштардын активдүү катышуусунда өтүп, кайрымдуулукка багытталды. Бүгүн ыйык Курман айтта абдан жакшы бир иш-чара болуп атат. Балыкчыда биринчилерден болуп атат болуш керек. Бул абдан жакшы болуп атат. Чоң мүйүздүү мал жана кичи мүйүздүү мал биздин эт комбинаттан союлуп, балыкчынын тургундарына таратылып берилип атат. Саамалыкта тургундар кайрымдуулук кылып жаткан демөөрчүлөргө ыраазычылык билдиришти жана мындай иш-чаралар элдин ынтымагын жана боорукерлигин арттырарын баса белгилешти. Бүгүнкү ошо Кудайдын улуу күнүндө союлуп жаткан ушу Америкадан келген балдарга Алла ыраазы болсун. Постоянно эле мындан айттан башка күндөрдө эле жардам берип жүрүшөт. Ошолордун иштерине ийгилик болсун, ден соолук болсун, аман эсен өз жерине кайтып келип алсын. Мейранын жетекчилерине дагы, демөөрчүлөргө дагы Алла ыраазы болсун.